Бүтүндөй өлкө карантинде отурган учурда бишкектик 21 жаштагы Амандын үй бүлө зомбулугуна каршы аракети интернетте эң көп талкуу жараткан окуя болду. Ал бир тууган эжеси күйөөсүнүн ур токмогунан кыйналып жүргөнүн билип калып, коомчулукка ачык айтып чыкты. Эжем трубканы алганда дароо эле билинди да, ыйлап атканы. Ыйлап Аман, мага жардам берчи. Мени ал уруп атат. Мени всегда урат деп айтты. Мен дайыма уруп жүрөт деп айтты. Ошондо мен уже трубканы бергенсиз мен сүйлөшөйүн ал менен десем, мындай анда голос үнү угулуп атты да, мындай жаман грубо сүйлөп аткан сөздөрдүчү. Ошон үчүн мен ошондо сразу эле дароо түшүндүм, что сөз болбойт экен ал менен. Биринчи эле кадам ушу милиция чакырдым. Коменданттык саатка карабай Аман эжеси жашаган районго жетип барып, бул иштин мыйзам чегинде каралышын талап кылган. Адатта Кыргызстанда мындай үй бүлөлүк маселелерге укук коргоо органдары көп деле аралаша бербейт. Мыкаачылык менен сабаган адам да. Башына алып дубалга урганды убактар болгон экен. Ана сознание теряла, получается да. Ушул күндө эле 4-майда деле сабаганда айтып бериши боюнча жерге жатып калган дейт да. От этих сильных ударов жерге жатып калып, ушунча катуу ургандан жерге жатып калыптыр дагы. Жерге жаткандан кийин ал бут менен тепкилеген да. Бул окуя тууралуу Амандын Facebook'тагы билдирүүсүнө миңдеген киши пикирин жазып, укук коргоочулар, адвокаттар жардам сунуштады. Бирок үй бүлө зомбулугуна кабылган ар бир эле аялдын окуясы мындай бүтпөйт. Кыргызстандагы үй бүлө зомбулугуна каршы кабыл алынган мыйзам постсоветтик мейкиндиктеги прогрессивдүү мыйзамдардын бири. Бирок укук коргоочулар мыйзам толук кандуу иштебей жатат дейт. Бүгүнкү күнү кабыл алынган мыйзамдар, токтомдор, буйруктар өкмөт менен кабыл алынган толук кандуу ишти жүргүзүүгө жол берет. Эң негизгиси түшүндүрүү иштери күчтүү болуш керек. Жана ушул мыйзамдарды иштеп аткан кызматкерлер, алып барып аткан кызматкерлерди окутуу иштери, алардын квалификациясын жогорулатуу иштери жакшы жүрүш керек да. Мыйзамдын иштебегени зомбулукка кабылган аялдардын өздөрү дагы, укук коргоо органдары дагы муну катардагы үй бүлөлүк талаш тартыш катары караганында. Есть такое исследование медико-демографическое. Улуттук статистика комитети жүргүзгөн иликтөөлөрдө аял менен эркек зордук зомбулукту кылмыш катары эсептебей турганы айтылат. Алар муну үй бүлөдө боло келген көрүнүш дешет. Бул чоң көйгөй. Көптөгөн эркектер үйдүн кошоюну катары өзү билгендей эреже орнотуп, аял менен конфликттен чыгуунун жолдорун талкуулагысы келбейт. Анын жолун да билбейт. Зомбулук көргөн аял мамлекет, милиция же кимдир бирөөдөн конкреттүү жардам аларын билсе, зомбулук фактысы кыскармак деп ойлойм. Ошондуктан зордук көргөн адамдарга жардам берүү системасы иштелип чыгышы керек. Эл аралык уюмдардын изилдөөсүндө үй бүлө зомбулугунун 95% эркектер тарабынан жасалганы көрсөтүлөт. Зомбулуктан өлгөндөр тууралуу Ички иштер министрлигинин атайын статистикасы жок. Бирок аялдардын демократиялык түйүнү фондунун эсебинде 2018 жылы эле 62 аял үй бүлөдөгү зомбулуктан ажал тапкан. Өткөн жыл соңунда Кыргызстанда ушундай мүнөздөгү үрөй учурган кылмыштар катарынан катталды. Бирок өлкөдө, айрыкча эркектер арасында Аман сыяктуу үй бүлө зомбулугуна катуу туруп, каршы чыккандар өтө эле аз.